Бүгін 10 ноябрь. Тоға шу. Вообще пробка. Чыға албай атышат машиналар. Бияға вообще пробка. Тоға шу. Saat kaç oldu? Saat kaç? Saat 28 minut öttü. Toğa шу. Вообще пробка. Вообще пробка. Мами? Құдай деп шығып кетті азы. Тоға шу. Жолға шықпай тұрғылан. Зарлы ішіңен болмаса. Вообще пробка. 1,5 сағаттан бері тұрасыз. Пробкада тұрар 2 бәм болып кетті. Тоға шу. Вообще пробка. Шкек тарауы. Тамақ үчүн барына даярсызбы? Чучвара деп 100 миңдей Кытай студенттин жолго чыккан видеосу. Кытайда 100 миңден ашык студент даамдуу чучвара издеп коңшу шаарга барып жатышат. Бул тууралуу дүйнөлүк ЖМКлар жазды. Маалыматка караганда мунун баары 4 студенттин видеосунан улам башталган. Чэншоу шаарындагы 4 студент атактуу Гуантанбао шорпосу үчүн кошуна шаарга велосипед менен барууну чечишкен. Алар окуя тууралуу соц тармактарга жазып, хэштег менен киргизишкен. Эми студенттер кечкисин велосипед менен дал ошол шаарга каттай башташкан. Көп өтпөй алардын саны 17 миңге жетип, өткөн дем алыш күндөрү 100 миңден 200 миңге чейин адам чучвара жегиси келген. Бийлик велосипедтерди ижарага бергендерди чектеп, каттамдарды жабууга аракет кылып жатат. Ал эми университеттер студенттерди кампустардан чыгууну чектөөгө аргасыз болду. Чучвара жасаган жер мындай агымга туруштук берип жатабы же жокпу азырынча белгисиз. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер. Москвада биринчи эмне көйгөй десе документ иштерин айтышат. Сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод, паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срок бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Базадан 100% чыгат. Байланыш номери +7977 388 36 32. Исабайке жооп берет, чала бериңиз. Кыргызстанда интернетке кирүүдө көйгөйлөр байкалууда. Эмне себеп болду? 13 ноябрдын кечинде кыргызстандыктар интернетке кирүүдө массалык түрдө көйгөйлөр тууралуу арызданышууда. Мега жана О операторлорунун колдонуучулары интернеттин жай иштеп жатканына да таанышса, Акнет жана башка провайдерлерде дагы айрым өзгүлтүктөр байкалууда. Ошондой эле колдонуучулар провайдерлердин колдоо кызматтарына байланыштуу мүмкүн эместигин билдиришүүдө. Интернет көйгөйлөрү кечки саат 20:00дөн кийин башталган. Мега компаниясынын басма сөз кызматы Кактус медиа редакциясына билдиргендей, бул көйгөй казакстандык провайдердин жоопкерчилигиндеги аймакта болгон авариядан улам келип чыккан. Мунун айынан бардык байланыш кызмат көрсөтүүчүлөрүндө көйгөйлөрдү байкалууда. Компаниянын техникалык адистери мүчүлүштүктөрдү жоюу үстүндө иштеп жатышат. Валера, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ирина Юрьевна, штаб. Как у вас дела, Ирина Юрьевна? Да у нас-то нормально, у вас как? Экс-депутат Ирина Карамушкинанын добуш сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр тарады. Социал-демократтар партиясынын штаб башчысы экс-депутат Ирина Карамушкинага шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча кылмыш иши козголду. Маалымдалгандай, 13 ноябрда соц тармактарда Социал-демократтар партиясынын штаб башчысы менен сүйлөшүп жаткан аудио жазуусу пайда болгон. Анда алар 17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын добуштарын сатып алууну талкуулашкан. Аталган факты шайлоочулардын добуштарын сатып алуу менен кылмыш иши козголду. Учурда кылмыш иши боюнча зарыл болгон тергөө ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Ну, ведомость же надо сдать, уже где ваши ведомости, сколько людей уговорили, телефоны.
Атамбаев менен Султанбеков сурак берүүдө 13 ноябрда кечинде Социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев менен Темирлан Султанбеков сурак берүү үчүн Бишкек шаардык милицияга жеткирилди. Бул тууралуу Азаттык жазды. Ал эми Бишкек милициясы бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында Социал-демократтар партиясынын Бишкек шаарындагы шайлоо штабына укук коруу органдары тинтүү жүргүзгөнү барган. Бул тууралуу Кадырбек Атамбаев кабарлап, тинтүү тууралуу Фейсбуктагы баракчасында түз эфирде көрсөттү. Көп өтпөй Бишкек шаардык милициянын басма сөз кызматы социал-демократтардын Бишкек шаардык кеңешке шайлоодогу штаб башчысы Ирина Карамушкина менен Данияр Чолпонбаев аттуу жарандын телефондон сүйлөшүүсү делген видео боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.